Талас шаарынын 76 жаштагы тургуну Олжан Камбарова улуттук кол өнөрчүлүктүн жандуу мурасы десек жаңылышпайбыз. Олжан апа сайма сайып, курак курап, жүндөн ар түрдүү буюмдарды жасайт. Анын колунан чыккан ар бир буюм кыргыз аял затынын назиктигин, табияттын өңүн, элдик салтты даңазалаган көркөм чыгарма. Жарым кылымдан ашык убакыт бою Олжан апа сайманын сыры менен жашап келет. Азырда замандын талабына жараша заманбап пано, кийим, үй жасалгаларын жасоодон ырахат алат. Кол өнөрчүлүк бул илгертен келаткан өнөр экен, аялдарга тийиштүү. Эркектер эшиктеги буюм тайым жасаса, аялдар үйдүн ишин жазалгалап, илгери боз үй көтөрүшүп, баары боз үйдүн ишин жазалгач экен. Боз үй көтөрүптүр апабыз. Жолдошум 5 жашында, ошондо аны колдонуп жүрдүк. Ошо боз үйгө могу тегиришти жазап, анан тегиришти да жасаганда могу чачыктарын жана өкмөттүн чачыгы кылбай момунтип колго түйгөн да, бул чачыкты могу тегиришти өзү согуп, анан мына колго түйгөн чачык болчу да. Ушуну баалап, колго жүндө ийирип алып, жип кылып алып, анан кийин согуп кол менен түйүп чыккан. Анан бул боз үйдүн угуштуктары, чачыктары. Боз үйгө тагылган да бул чачыктар. Уктун башына тагылчу да булар. Булардын баары. Анан азыр мына өңү өчүп булар дагы. Боз үйдүн мындайча айтканда мурда люстрасыдай болуп көрүнчү да, жашынакай кооз. Анан могу боз үйдүн желбоосу, чачыгы, тиги эмелерин баарын кереге бекитке, кармагычы, керегет бекиткичи, уук, тискич деп койду. Тискичтер. Тискичтер. Мунун баары ошо кайненем согуп чыккан, желбоо. Бул ат жабдыктарды болсо атам өрчү, кайнатам. Бул ат жабдыктарды баарын өрүп, камчысы да бар мынакей, камчыны өрүп. Муну да алып сактап жүрүм. Боз үйгө илип койчубуз, баягы боз үй эр токуму да бар. Мурда баягы жиптин ордуна аркан эшчи. Аркан болсо куйлуктардан жасалат. Анан бир аз жүнүн аралаштырып, жылкынын куйлуктарынан жасап, муну эшип, өзүнчө эшип анан барып бириктирчү да. Жүктанганга, эметкенге. Анан кийин YouTube'дан Нурия Исаковна Кыргыз YouTube'ун ачып, бизге сабак өтүп, момунтип байпак, балдарга байпак жасап, өтүктүн ичинен мынтип тапшка жасаганды үйрөндүк. Жылуу болот бул өзү койдун жүн, мериноз койдун жүнүнөн сыртына кыргыз койдун жүнү кылып туруп, тапшка жасап. Азыр экологический таза жүндөн кийим кийишип, жүндөн тапшка жасап, байпак кылып, баары жүн көтүп атпайбы? Журканга чейин жүн кылышып атат. Замандын талабына жараша алайгы шырдак колдончубуз үйлөргө салынчы. Азыр салынбай калганга байланыштуу мен да момунтип заманбап кичирээк буюмдар жасап, детскийге салганга, столдун астына компьютерге могу балдарга детский салып бергенге жылуураак кылып деп, фальцовка ийне менен сайып муну жасап бердим. Муну неберелериме компьютер столдун астына коюп, буттарын коюп отурсун деп муну жасадым кичирээк салынганга. Анан жайнамаз жасадым ошо заманбап жайнамаздардан. Анан кийин 2 небере кызыма момунтип көйнөк тигип бердим. Жанагындай майрамдарда, айттарда алып чыгып кийгизип жүрүм.
Мурда илгери апамдар айтта бизге жаңы көйнөк тигип берип кийип чыкчубуз да, быйыл айтта дагы кийгизип койдум. Майда чүйдө тойлорго кийгизип койсоң жакшынакай жарашат экен. Орустардын капронун кийгизбейин деп муну жасап бердим. Анан кийин муногу боз үй кармачым деп атпайм, ошого секичек болчу муногу. Муногу болсо кайышты жүндө терини жыдытып, анан кырып муну. Анан кийин муну кайыш кылып турган буга секичектин бетине 1000 жылдыкта секичек кылып муну өйдө жаныбай элечек коюлат да, секичекке аялдардын баш кийими тебделери коюлган. Ошо секичектин ылдый жагына муну колдондум. Анан муногу боз үйдүн эшигинин таягы болчу, эки босого таягы. Анан бул капкалдырык, эшиктин үстүнө келчү бул капкалдырык. Анан бул капкалдырыкты дагы мурда ошо выставкага алып барып жүргөндө жана орустардын чачыгын жаратпай комиссиялар. А мен апама айтып келдим да, кайнеме. Аны айтып келсем, момтип колго түйүп, мурда ушун түйчүлек деп мынтип колго түйүп, жипти, пахта жипти ийирип алып, мынакей. Ийирип алып туруп, анан кийин жип кылып туруп түйүп берген да, натуральный. Анан бул боз үйдүн ошо капкалдырыгынан биягын оюп мен жасап, анан ушуну тагып жүрчүбүз да. Анан муногу эшиктин босого таягына. Азыр заманбап кийимдердин баары жүнгө өтүп жатканга байланыштуу мен дагы муногу жүндөн белдемчи, мынтип марлиге жүн, мундагы Нурия Исаковнанын эмесинен үйрөндүк. Марлиге меринос койдун жүнүн отургузуп, үстүнө жүн коюп, оюп, анан сайып, керме сайма менен мынтип. Анан белдемчи чермие кылгам, өзүнчө бир комплект. Тигини кызыма жасап бердим. Анан муногу үстүндө турган күрмөнү дагы ошо жаңы жасап кийдим да, бу дагы жүндөн, марлиге жүндөн отургузуп, сайып, анан мындай күрмө кылып кийдим да. Анан муногу кыргак деп коет. Мына кыргакты дагы азыр мурда ак кылып эле кийишкен да, аны азыр формага жараша эле кызыл-тазыл болуп атпайбы? Мындайча ак элечек башыңан түшпөсүн деген сөз болуш керек да бул. Ошон үчүн элечек апапага эле болгон жакшы деп ойлойм да. Анан заманбап кылып эле түрлөнтүп жиберишпедиби? Ар кайсы формага ылайыкташтырып эле. Анан мен муну дагы жүндөн отургузуп, Кытайдын мунуларды дагы колум менен курчоктоп, сайып. Анан муногу мундагы колго сайып, курчоктоп. Анан эметип койдум да, натуральный кылып. Берге жана Кытайдын сысмаларын таккан жокмун. Колдун иши кылдым да. Анан муногу илгертен эле каркыра куракты баалайт го, каркыралар учканына. Муну да мен белдемчи кылып, майда курак кылып, өзүмө форма тиккем, каркыра курак кылып. Анан муногу да небереме сумка памперс салганга деп курап бергем. Муну болсо кичинекей неберелериме муну да жүндөн отургузуп, мынтип марлиге отургузуп, фальцовка менен сайып, чермей майка жасап берген, муну сөкүлө. Анан муногу дагы сайып, мында жүнгө марлиге жүндөн эметип туруп, жүндүн бетине керме сайма менен сайып, саймалуу таш эмелерин түшүрүп, текелерин. Анан тиги да жаратылыш текелерди сайып, фальцовка ийне менен да колдонуп, тиги панолорду жасадым да. Анан кийин муну мурда жасагам, муну да жүнгө ошо отурусуп, тиги форма менен кийчим да. Анан мындай Кытайдын тисмалары да. Ошон үчүн мен муну чечип колдонбойн деп, монтип колго жасадым да. Бешикти болсо небере кысыма жасагам, бешик. Балам бешикке салам дегенден. Ороо чулгаларын эме кылып, ичин кыргызча бешик кылып.
Өзүм апам да иштүү, кайненем да иштүү, кийин келсем кайненем да иштүү экен. Бала күнүмөн апам да иштүү болуп, бизди 5-класс кезибизде эле чоңоюп калдыңар, себиңерге бир туш кийип сайышыңар керек деп анан апам керме сайманы үйрөтүп, монтип туш кийип сайдык. 5-класстан 8-класска чейин ушундай 3 туш кийип сайдым да. Бирөөнү иниме, анан кийин эжеме, анан бул тайжеме. Гүлайша эжең Бүйкүлдөн, апам аты Бүйкүл болчу. 63-жылы ошо мен 8-класска келгенде, 7-ни бүткөндө сайып, себини алып барганда ошо туш кийишти. Анан өзүмө саяйын дегенде ооруп калдым. Анан атам: "Ой, кичинекей кызга сен туш кийип сайдырып көз тийип кетти" деген. Аябай ушундай эңсеп, азыр да туш кийип такпай калдым, эмне кылам деген, анан монтип панолорго өттүм да. Пано мондай кийимдерге сайып, ушинтип эмем чыгарып атырдым да. Анан келиндерге деле айтсак: "Ой, мен сайчу элем" десек, "Биз көрбөгөндөн каякта жомоктой айтасың" дегендей кылбай, көздөр менен көрсүн деп могу буюмтайын баарын карап отурбай жасап атырмын ошентип. Анан эми биздин өнөрүбүздү ойлойм, эми келечекте мына муундарга калса экен, жаш кыз келиндер үйрөнүп алса, ушуну сайып кетсе деп. Улам эле тиги небереме деле жабышам, буга деле. Анан бир Ысыкатада кызымдын кызы үйрөнүп кетти былтыр, сайма сайганды. Тапочка жасаганды үйрөнүп кетти. Анан келиндер бошобой эле моюн сунбай жатышат эми. Анан эми мына кичинекей 2 неберем чоңоюп келатыр. Анан ошолорго үйрөтөйүн деп анан өзүмө күрмө сайгам, мына чермей бычып койдум. Анан ошо чермей сайып баштадым. Мынтип керип, тартып туруп анан кийин сайса, мына жакшы сайылат да. Азыркы муундар үйрөнүп, аракет кылып, сайып, үйрөнсө деп ойлойм анан эми. Кой үйрөнсө бат эле үйрөнөт. Мен ошо 5-класста эле үйрөнүптүрмүн. Анан кийин кызыгып эле улам тигили үйүн биягын саяйт, тиягын саяйт деп бир күндө бир үйүн анан толтурчубуз да мурда. Аябай жынч кылып ирис жип менен мундагы. Анан ирис жип менен сайчубуз да. Сүрөтүн түшүрүп алып. Анан эми тетиңди пано эмелерге сайганга колдонуп атырмын эми. Кыргыздын илгерки саймаларын, кийистерин көтөрүп чыгып аткан жакшы болбоду. Баары эле басылып, каралбай, эметилбей, көтөрүлбөй калды эле. Качан эгемендүүлүк алгандан бери Норузда боз үй тигип, боз үйдүн баркы да чыкты кичине. Алай кийиз шырдактын баары көңгө жабылып калды эле, адагы баркы чыгып, эми мурас алай кийиз, мурас шырдак деп алып чыгышып атпайбы, жакшы болду. Мына фасовочный өзүнчө ийнеси болот мындагы. Жүндүн ар түртүп киргизгенге. Бу да менин жүндөн жасаган мата. Мына небере кызыма юбка кылып. Анан мунун этегине мынтип оюм сала турган болсоң, мынтип эле оюмду жүндөн ичке кылып тартып алып эле жүндөн киргизип, сүрөтүн тартып алып туруп, тартып алып эле анан ошонун үстүнө эле кете берсе болот да. Анан кийин нары киргизип сүрөтүн тартып бүткөндөн кийин анан кийин муну бышырыш керек да. Бышырып киргизип анан келет да ошондо өзүнүн нугуна. Анан туура эмес болуп калса муну чыгарып алып кайра сайып эмете берсе боло берет да, мынтип оюм түшүрүп. Эмгек менен жашоо ырыс, өнөр менен жашоо мурас дегендей, Улжан Камбарованын ар бир эмгеги муундан муунга өтө турган баалуу табирик.